Согуш ардагерлер кеңешинин төрагасы Аскар Жумагулов улуу жеңиштин 81 жылдыгына карата Россия Федерациясынын борборунда мамлекеттик Кремль сарайында өткөн согуштун жана жеңиштин балдары аттуу чоң программадагы концертке катышып келди. Ага шериктеш мамлекеттерден таланттуу жана чыгармачыл инсандар келишкен. По степ-танцам балалайчник, аксакал Аскарбек Жумагулов. Москвада Академия творчества деген бар екен. Ошол академия мага кат жөнөттү. Алар ошол улуу жеңиштин 81 жашын жылдыгына байланыштуу чоң шоу концерт уюштурат экен да. Ошого мени ошо дети войны, мен ошо атам согушта каза болгондо, мен ошо дети войнанын ичине кирем. Анан алар интернеттен көргөнгө мени менен телефон менен сүйлөшүп, анан кат жиберишти. Аскар Жумагулов буга чейин эле көптөгөн иш-чараларга активдүү катышып, өзүнүн уникалдуу өнөрүн көрсөтүп келет. Бул жолу дагы ал эки өнөрдүн ээси катары атайын Москвага чакырылган. Анткени анын черткен балалайкасы орус элинин музыкалык аспабы. Былтыр bir жыл мурун өзүмчө эле ошо интернеттен издеп таап алып, балалайка деген орустун музыкалдык аспабын үйрөнүп алдым. Интернеттен жакшы үйрөтөт экен. Аны бат эле бир айда эле үйрөнүп алдым. Ошону чертип жүрдүм Бишкекте, юбилейлерде, кээ бир мындай иш-чараларда. Анан ошону Москвага барганда bir жолу ошо репетиция кылды. Балалайка чертип, анан иштеп бийим бийлеп бүткөндө эле ошо залда отурган 6000 киши отат экен, ошону баары тура калып браво, браво деп орусча молодец деп кыйкырышып, ошол жерден туруп алып баары кол чабышты. Чүйдүн атынан барып, өзүм Чүй областында иштегениме 30-35 жыл болду. Туулган жеримде Чүйлүк, Чүй областынын жетекчилерине ыраазымын. Мени ошентип билет алып беришип, узатып коюшту. Анан мен дагы мындай уятка калтырган жокмун деп ойлойм. Ошо жакшы Чүйдүн атынан ошол жакта чыгып, Чүй областынан деп ошентип кайтарып, Кыргызстандан деп анан мен де өзүм сыймактанып калдым. Ошо Чүй областына барып, мындай атын чыгарып, атагын чыгарып келгениме рахмат баарыңарга. Ошондой эле ал орустун улуттук бийи Яблочкадан үзүндү көрсөттү. 85 жашка чыккан аксакалдын бул кыймылына жана чеберчилигине залда отурган 6000 көрүүчү туруп алып кол чапты. 65-жылдары Балтика флотунда кызмат өтөгөмдө, надводный корабль, подводный лодкалар деп коет. Ошол жерде мен 4 жыл службада болуп, ошол жерден матросский танец Яблочканы үйрөнүп калгам да. Аны ошо эмгиче эле бийлеп жүрөм. Орус менен кыргыз элинин маданиятын бириктирген, Манас орденинин ээси, эмгек сиңирген экономист, волейбол боюнча спорттун чебери, Балтика флотунун морягы, степ бийи боюнча дүйнөлүк чемпионаттын дипломанты Аскар Жумагулов Кыргызстандын атынан ушул иш-чарага катышып, аны колдогон көрүүчүлөр сый-урмат көрсөтүшүп, өзүнчө жолугушуу да уюштурулду. Клара Кудайбергенова, Эсенбек Үсөн уулу, УТРК Чүй.